Бул мисалда АБ 3,5 бериптир жана могул жер 45 градус. Анан АБ менен АС жактары барабар экен. Могул эки жагы барабар экен. Жана ВД менен АД барабар экен. Бул экөө барабар экен. Анан ВАС бурчун табыш керек экен. ВАС бурчун табыш керек экен. Так, анда эсептейбиз. Биз мына чоң үчбурчтукту карайлы. Эки жагы барабар, демек эки бурчу барабар болуш керек. Бул бурчтарын x градуста алайлы. Бул жагы дагы x барабар. Анан бул үчбурчтукту карасак, эки жагы барабар экен. Демек эки бурчу, каптал бурчтары барабар болуш керек. Бул жагы дагы x. Демек чоң үчбурчтук боюнча, АБС үчбурчтугу боюнча бардык үч бурчунун суммасы 180 деген эрежени пайдаланып чыгарабыз. А бурчубуз x плюс 45 градус плюс С бурчубуз x плюс Б бурчубуз бул жер дагы x'ка барабар. Жалпы 180 градус болуш керек. Эсептейбиз. X'тарды кошсок 3x барабар 180 45 деген эмтебиз. 3x барабар. Кемисек 135, x барабар 135ти бөлөбүз 3кө. Анда бизде x барабар 45 чыгат экен. X бурчу 45 градуска барабар экен. Демек мына А бурчу x плюс 45, бизде x 45ке барабар болду. 45ке 45ти кошсок барабар 90 градус болот. Демек бизде жооп 90 градус деген жооп чыгыш керек экен. ВАС бурчубуз 90 градуска барабар болуш керек экен. Ушуну менен биздин эки мисалыбыз аягына чыкты. Эгер видео жаккан болсо, подписаться кнопкасын басып коюңуздар жана лайктардан басыңыздар. Эгерде ушул мисалдардан сурооңуздар болсо же башка геометрия мисалдардан суроо барыңыздар, сунуштарыңыздар болсо комментарийге жазып коюңуздар.